Биздин өзүбүздүн экономикабызга кандай салым болот, социалдык кандай проекттер ишке ашырылат, канча жумушчу орну түзүлөт, канча биздин бюджетибизге акча каражаттары түшөт, ушунун баарын эсептеп экономикабызга салым чоң боло турган болсо, мен ойлойм бул чечимди кабыл алышыбыз керек. Мындай сөздөрдү экономикага түшүнүгү жок, же болбосо мындай Кыргызстандын экономикасында газ, мунайзат өндүрүшү өнө турганына, өсө турганына ич тараган адамдар айтат. Ошон үчүн жетекчилер биз туура саясатты алып барышыбыз керек. Элибиздин турмушун оңдой турган, экономикабызды көтөрө турган проекттерден коркпой алдыга жылышыбыз керек. Бирок сөзсүз түрдө мыйзамдын чегинде. Мына азыр жер үй алтын кенине Россиянын чоң банкы, анан ушул жерде иштей турган жер үйдөгү компания экөө кол коюшту. 600 миллион долларга. Ал жерде да биздин миңдеген жарандарыбыз жумушчу орундалат, миллиондогон акчалар биздин бюджетке келип түшөт. Бул да биздин ушул өнөктөштүгүбүздүн эң башкы, эң маанилүү долбоорлорунун бири деп эсептейм. Мындан тышкары Росгеология компаниясы 20 жылдын ичинде 1 миллиард 200 миллион долларга чейин инвестиция салабыз деп кол коюшту. Биздин геология боюнча эң башкы институттар ошо Россия Федерациясынан Советтер Союзунда иштеп аткан убактагы институттар геологиялык жанагыдай өзүнчө бир ишканалар биздин кумтөрдөн башка запастарыбыздын баарын чыгарган. Ошол компаниялар кайра келсе, мен ойлойм бул жаман эмес.